Таңырды мейман түрмөгүн улай алгачкылардан болуп келген өзгөчө конокторубуз бар. Бул конокторубуз чынында эле өзгөчө конокторубуз. Өнөрлүү адам өлбөйт деп кыргызда айтылгандай, өтө таланттуу, канча жылдан бери Кыргызстанга эмгеги арткан өтө таланттуу инсан келип отурат. Тааныштыра кетсек, алгач мен окуучусунан баштагым келип турат. Агайдын Кремль сарайында өнөрүн 6000ден ашуун көрүүчүгө тартуулаган 12 жаштагы Мырзайым Токтосунова. Жана ошондой эле Мырзайымдын мугалими, педагог Аккөзов Эсенбек агайыбыз дагы биздин бүгүн төрүбүздүн коногу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык. Котмандуу таңыңыздар менен. Маанай жакшы, маанай. Жазгы маанай жакшыбы? Маанай жакшы. Маанай кандай Мырзайым? Жакшы. Жакшыбы? Мынакей агай ошол Кремль сарайына барып, Мырзайым шакиртиңиз 6000 көрүүчүнүн алдында өзүнүн сонун талантын жакшы мыкты деңгээлде көрсөтүп берди. Ошол боюнча өзүңүз сөз баштап айтып берсеңиз. Айта кетсек, ушул жылы эки президенттин чечими боюнча жана Россия менен Кыргызстандын ортосундагы эр шаркак жылы деп чечишкен. Ошонун негизинде ар кандай маданий, экономикалык байланыштарды ушул жылы мындай өрчүтүп жана бири-бири менен келишип мындай көп иш-чараларды өткөзөт экен. Ошонун бири ушу Кремльде өтө турган салтанаттуу концерт болду да. Ачылышы болду ушу эр шаркак жылынын. Ошо эр шаркак жылынын ачылышына сценарий боюнча, режиссура боюнча ошо концертте бир номерди кичинекей балдар ойносун деп чечишиптир да. Ошонун негизинде кичинекей балдарды эми каяктан тандашат? Ал деген Абдыраев таланттуулардын мектебинен тандап, ошол жактан 12 номерди көрсөттүк Абдыраев мектебинен. Ошондон ошо биздин номерибиз өтүп кетип, тандоодо, сынакта. Ошон менен ошол номер менен биз барып келдик. Демек 12 номер ат салышты. Анан Мырзайым жеңип алды. Мырзайым жеңип алды. Азамат Мырзайымдын биринчи жолу жеңиш эмес, дагы буга чейин да жеңишке ээ болду. Ооба, буюрса алар жөнүндө да алдыда сөз кылабыз. Анан айтып берсең Мырзайым, Кремльдин сарайында өзүңдүн эмгегиңди ошол 6000 адамга көрсөтүү аябай толкундуу болсо керек, корккон жоксуңбу? Кандай сезимдер болду? Ошолор боюнча айтып берсең. Сезимдер мындай коркунучтуу болду. Сценага чыкканда мындай 6000 адамдын алдында, эки президенттин алдында мындай чыккан өтө эме кыйын мындай Толкундануулар болду. Бирок өзүмө күч алып жакшы ойноп бердим. Жакшы, эң сонун. Негизи эле буга чейин дагы ошондой эл аралык сынактарга катышып жүргөнсүңбү? Ооба, катышып жүргөм. Биринчи конкурсум менен жаш кербез деген биринчи конкурсум болгон. Ошол мектепте эле адам биринчи месте алгам. Арспалония деген болгон конкурс болгон. Ада мен экинчи месте алгам. Ой азамат. Жакында эле ОБОН деген эл аралык конкурска катышкам. Адан биринчи месте алдым. Мынакей, кандай ийгиликтүү окуучуңуз бар агай. Негизи Мырзайым канчанчы шакиртиңиз? Мен Мырзайым канчанчы шакиртим мен азыр деген мындай айта албайм. Эмне үчүн дегенде мен көп шакирттерди тарбия алып чыгардым, окуучуларды. Алар деген азыр Кыргызстандын арт тарабында жана Бишкектеги оркестр, ансамбльдерде бүт баары иштеп жүрүшөт, ийгиликтүү. Кээ бирлери консерваторияда мындай улантып иштеп атышат. Ошон үчүн азыр мен кичине мындай кыйын болуп атат да, санап чыгыш аларды көп. Ошонун арасынан айтып кетиш керек, эми Мырзайым деген бул аспапты көбүнчө деген эркектер эркектер кызыгат да, кызыгып анан эркектер ойношот. Мырзайым деген ушу кыздардан биринчилерден деп айтсам жаңылышпайм. Мырзайымдан кийин дагы кыздар суранып баштаган болуш керек агай, Мырзайымды көрүп эми кыздар көп суранып келип атышат. Мындай кызыгуу пайда болду да. Мен деле өзүм мындай кызыктармын ошо кыздарды көп чыгарганга. Мен мурун эле ойлоп жүрчүмүн.
кыздарга көп көңүл буруп, кыздар да көп чыкса Туура, экен. балким аял заттында өзүнүн ыгы болот. Багы кинолордо деле көп айтылып кетет го, аял киши снайпер жакшы болот деген. Балким эң урман аспаптардан кийинки мына биринчи кадамы Мырзайым болуп калса, жакшы Жок, жолу. бизде дүйнө жүзүндө толуп атат. Дүйнө жүзүндө мурун эле практика бар. Бизде эми кыздар кызыгуусу пайда болуп атат. Мырзайым 12 жашта экен агай. Канча Мырзайымдан кичилөр дагы барбы? Кичилөр да бар. Кичилөр. Биринчи класста бар, 3-чү класста бар. Мырзайым 6-чы класста. Мен классымда азыр 8 бала. Абдыраевда. 8 бала. Ар кайсы класстардан болот да, мындай 9-чу класста бар, 6-чы класста бар. Ошону анан улам-улам мындай чыгарып туруш керек да. Бизге. Анан айтсаң, Мырзайым, негизи канча бир туугансың? Мен 5 бир тууганмын. Жалаң кызбыз. Мен 4-чү кызмын. Үйдө дагы сенден башка аспаптарга кызыгып, аспаптарда кол ойноткон туугандарың барбы? Ооба, 2 эң улуу эжем бар. Анан мен ошо үчөөбүз эле. Мукаш Абдыраевда окуйбуз. Бирок 2 эжем ошо консерваториядан Мукаш Абдыраевди бүткөн. Эң саны. Урман аспаптан тышкары дагы билсең керек. Фано, фортепиано, башка нерсе, комуз ойнай аласыз. Комуз чалгы. Жакшы. Буюрса аны келечекте үйрөнөсүз. Азыркы барып келген ат салышууда кайсы жанрда ойнодуңар? Классика. Классика, Классика. өтө жогорку деңгээлде ойнопсуң, Азамат. Мынакей агай, эми мындан аркы дагы пландарда кандай эмнелерге катышайын деп Мырзайымды дайындаган бир пландар жаралган болсо керек сизде? Дайыма окуу процесси жүрө берет. Мындан ары дагы астыга умтулганга тырышабыз. Ар кандай конкурстарга катышканга тырышабыз. Бирок биздин бир көйгөйлүү маселелерибиз бар. Ал көйгөйлүү маселе бизде деген ошо аспап менен камсыздандыруу жагы бизде өтө начар. Канааттандырбайт. Өтө начар. Биздин эми жок десек болот да. Биз деген Москвада барып туруп ал инструментти биринчи жолу көрүп атабыз чын деле. Мынакей. Бизге деген жөнөкөй бир нерсе менен азыр машыгып атабыз. Аны деген мен да ушу концерттерге, экзаменге гана алып чыгып ойноп турам да, ошол мезгилде. Ага чейин бир болбогон нерсе менен машыгабыз да. Эмне үчүн дегенде ал инструмент жыгачтан, жыгач жешилип кетпес үчүн. Бизге да андан башка эч сап бербейт да. Негизи кандай элементтен болуш керек? Эми негизи могу Алматыны карап көрсөк, Ташкенттин жана Москванын ушундай окуу жайларын карап көрсөк, бүт азыркы заманбап аспаптар менен камсыздандырган. Бизде алигиче жок. Алигиче жок, алигиче сатып берилек. Биз деле эл аралык конкурстарга катышыбыз керек. Ал инструменттер жок. Балдар таланттуу. Ошо менен аябай өкүнүчтүү болуп атат да ошол жагы. Ошол жагына бир көңүл буруп коюшса болот. Туура, бул көйгөй көп эбак эле көп муундарда бар. Өткөндө дагы ушул сөз козголду. Жандуу аспап, жандуу үн деп коет го. Азыр бүт фонограмма болуп, баягы жасалма болуп, ырчы да көбөйүп, артист болуп бир ырдап калса дагычы, бирок кантсе дагы баягы орусча айтканда живой деп коет эмеспи? Аспаптар турса, соло, ритм, бас, ошолордун баары кандай адамдын жан дүйнөсүнө рахат калат экен. Ошол чыныгы музыка деп айтылат, туурабы? Азыр бар компьютерге өтүп кетип атпайбы? Канчалаган адамдарга жумушсуз калып атат. Мисалы сиз канча жылдан бери баягы Чоро Кожомжардан бериги эме болсо дагы канча деген группаны түзүп келгенсиз, канча деген мээнетиңиз бийик. Ошол дагы деле калса сонун болмок да. Сахна деген ошосу менен көркөлөткөн да, көрктүлөт сахна дегенчи. Бир эле киши чыгып ырдап атса, кандай? Эми мисалы үчүн Европаны карап көрсөңүз, чыны менен концерт көргөндөй. Биякта фано, биякта живой, бүт гитара бар турат. Саксофондор менен сонун. Бизде сахнанын астыгына ДВР спорт штора болду, бир киши чыгып ырдап атат, супсагарак көрүнүп калат. Бул маселе боюнча чынында айтканда профессионал музыканттар ушунчалык эмгектенип, ушунчалык окуп, алар деген ошо искусствону өлбөсүн деп, искусствону өлбөсүн деп ошо алып жүргөндөр ошолор. Эгер ал желпеле бир фонограммага бүт баары өтүп кетсе, анда деген искусство бүт өлүп калат. Ооба. Искусство деген бул кандай
бул баягы орусча айтпайт жертва өзүңдү деген мындай курмандыкка чалышың керек. Ал үчүн эмгектенип, жеңил желпи жолду тандабай, көп нерселерди билип, аны алып жүрүүчү болуш керек. Алып жүрүүчү анан кийинки шакирттериңе өткөрүп бере турган мындай музыкант профессионалдар ошолор да. Ошонун негизи менен үзүлбөй анан профессиональный музыка, анан кийин ошонун негизинде искусство мындай үзүлбөй келатат. Аты ошондой да. Мисалы биз Союзду көрүп калдык да. Концерт койгула деп илгери өкмөт айтканда, ар бир жерге койгондо дагы ошо живой болчу да. Живой, баштан аяк живой. 6 саат болсо да 6 саат бою живой ойношуп турабы. Азыр андай болуп барып кетип калды да. Кадырлуу болчу. О, аспап келиптир, ой, тизише кой, жардам берише коелу деп. Азыр ушуну кайрадан жаңыртыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Муну кайрадан жаңыртыш үчүн эми профессионал музыканттарга, анан кийин бул профессионалдарды чыгара турган мектептерге көп көңүл буруш керек. Ал даяр, ал дагы деле экземпляр бар. Бирок ошону ачып чыгыш үчүн, жанагы аспаптарды кайра сатып алыш үчүн кимге кайрылыш керек? Албетте бийликке барабызбы же министрликке мамлекет сатып бериш керек. Министр культура так эле айтам, мамлекет сатып бериш керек. Мамлекет бул деген мамлекетке керек. Бул деген биздин элибизге керек. Республикага керек. Бекеринен Советтер Союзунда мындай Абдыраев школасын, ошондой школду, атайын ушундай музыкалык школду бекеринен мындай правительство указ чыгарып жасаган эмес. Бул деген жана искусствону, маданиятты алып жүрүү мектеби да, ошонун уясы деп койсо болот ушундай. Ал бул деген коомго таасири аябай чоң. Перспективалык коомго таасир. Коомдун мындай маданияты, коомдун аң сезими бул искусстводон гана пайда болот. Искусство. Искусствонун эң мындай эме классикалык искусство өнүштүрүш керек. Ооба, туура агай. Мынакей Мырзайым кызыбыз дагы жакшы бир ийгилик жаратып келди. Кудайым буйрса мамлекет дагы бул тарабына сөзсүз колдоо кылат деген терең үмүттөбүз. Анан айтсаңыз агай, ошол аспаптарды үйрөнүш үчүн негизи балдар канча жашынан эмгектенип башташ керек? Канча жашынан жакшы кабыл алып башташат? Кичинекейинен башташ керек го, Аспаптарды үйрөнүш үчүн негизи Абдыраев мектебине 7 жашынан баштап алат. Анан урма аспаптарга мен 4-5 класстардан алчумун. Кичине чоңоюп, сөөктөр чоңоюп калганда мындай инструментке жетиш керек. Ал урма аспаптар кандайдыр бир жеңилде физикалык мындай күч керек да. Бул канчанчы класска келгенде? 3 классынан мындай кичине чоңое баштагандагы аланда. Демек, кыздар 3 класстан келсе туура болот. Туура болот. 3-4 класстан келсе туура болот. Аны дагы шыгын караш керек. Ар кандай мындай мүмкүнчүлүгүн караш керек да. Негизи чык деп калдыңыз агай. Көбүнчө эмнеге жөндөмдүү болуш керек? Угуу жөндөмдүүлүгү күчтүү болуш керекпи же? Негизи Абдыраев мектебин алып атканда бүт баарын текшерет. Угуу жагы, жана эс тутум жагы, слух жагы, ушунун бүт баарын, жана ритм. Эң негизги ритм ушул. Бүт баары келиш керек. Бүт баары келиш керек да, бүт баары мындай болуш керек ал жөндөм. Эми бул эч нерсе эмес. Анын бүт баары болсо, кээ бир ушун аябай ушу жагы өрчөгөн балдар бар, бирок эмгектенбесе эчтеке болбойт. Эмгек бул аракет. 1% талант, анан 99% эмгек деп атпайбы агай. Эми Абдыраевдин тарыхын терең билебиз го, канчалаган атуулдар чыккан, эң мыкты акыл каражат кыздар чыккан. Аттар атта өтсөктү көнбөйт азыр. Суранчиева, Байыш Момунов, көп негиз таланттуулар чыккан. Көрсө ал жерде мугалимдерди да билебиз. Эски мугалимдер бар экен, дагы да иштеп жүргөн агайлар, эжекелер бар экен. 70ке чыкса дагы мына ошолор жакшы мугалимдер экен да. Мырзайымдан дагы ийгилик күтөбүз. Сага калган Мырзайым жакшы ийгилик жаратып келди. Анан окуучуңуз боюнча да айта кетсеңиз, дагы кандай таланттары бар? Окуучум таланты мен белгилей кеткен ошо шыгы бар. Шык деле мен астык кылат деп атам, бирок ошо эмгек чыдамкайлыгы, эмгекти берген мындай тапшырмаларды өз убагында аткарып турушу,
ошентсе эле өсүп кете берет киши. Бизде бир программа бар да биз эмес менен ошо тырышчактыгы ушундай таланты бар. Анан эл аралык сынактардан дагы сунуштар түшүп атса керек агай. Эл аралык сынактардан мына эми жок, ошо айтып кеткендей эл аралык сынактарга барыш үчүн бизге аспаптар керек болуп атат. Ошо менен машыгып кетебиз. Алардын программасы ошого жарашыктуу. Даярдаш керек. Жакында даярдаш керек. Биз бир эптеп бир инструмент. Урма аспаптар деген бул көп инструменттерди мындай камтыйт да. Ошонун бүт баарын биз өздөштүрүбүз керек. Мисалы үчүн бизде көп инструмент аспаптар жок болуп атат. Мисалы үчүн жакында эл аралык кароо сынак болду, анда биринчи месте алды. Дагы болсо эми дагы конкурстар болсо биз барганга даярбыз. Бизге аспап керек болуп атат, аспап жагы. Айланып келип баягы көйгөй аспапка такалат экен. Себеби азыркы биздин аспап менен даярданып тияка баргандан кийин дагы кошумча кошулуп да калышы мүмкүн турабы? Ошондуктан дагы ал жерге барып дагы даярданыш керек болуп калат. Ошон үчүн биз эртерээк барып, Москвага биз эрте кеттик да. Эрте барып ал аспапка көнүп, аякта тиги бала менен тиги Россиянын да кичинекей баласы менен ага деген ансамбль болуп көнүп, эртерээк бардык. Анан негизги чоң состав андан кийин барды. Делегация. Жакшы, анан мырзайым, буйруса эми ушул эле кесибиңди, ушул эле өнөрүңдү өркүндөтүп кетесиңби? Келечекте же пландарың өзгөрүп кетеби? Же кандайдыр врач болгум келеби дегендейби? Мен эми болгум келет, музыкант болгум келет. Ошо кичинекейимден баштап ударный инструментке киргим келчү. Бирок биринчи, экинчи класста мен скрипкада ойночумун. Мындай жакпай калды. Анткени ударныйга киргим келчү. 3-ч класстан ударныйга кирип кеттим. Анан келечекте эми музыкант болом. Сен аракет кыл шакирттерди чыгарганга. Айтор каалоо тилегиңе, максатыңа жетиптирсең, ийгилик каалайбыз, тилегиңе жете кой. Мынакей биздин убакыттагы соңку мүнөттөрүнө жакындап келди. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Алдыдагы кыла турган баардык ишиңиздердин баарына ийгилик каалайбыз. Кадамдарыңыздар бийиктей берсин. Силерге да чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат, силерге ийгилик каалайлы.